Жалал Абад облустук кургагуучуга каршы күрөшүү борборуна жаңы имарат курулат. Бүгүн анын курулушуна капсула салынды. Жаңы имарат 3 кабаттуу болуп 96 орунга ылайыкташат. Аны менен катар заманбап медициналык жабдуулар менен камсыздалат. Курулушту өзгөчө кырдаалдар министрлигинин түштүктөгү башкармалыгы жүргүзөт. Учурда котлованы казылып, тийиштүү иштер башталган. Мекеме ушул жылдын күзүндө ишке берилери күтүлүүдө. Жакшы. Мен ошол медик катары Камчыбек Кыдыршайычка убакыттан пайдаланып терең ыраазычылык билдирип кетем. Анткени өзү көрүп, ушул биздеги көйгөйлөрдү угуп, биз аркылуу угуп, колдоп, барып көрөйүнчү кандай көйгөйлөр бар экен деп мына билесиздер, өзү келип көзү менен көрүп кетти. 1948 жылы түптөлгөн мекемеге акыркы 50 жылдан бери жаңы имарат салына элек болчу. Кургагуучуга каршы күрөшүү борбору 320 орунга ылайыкталганы менен жылына 800 адам кайрылат. Мындан улам эскилиги жеткен имараттарды жаңылоо зарылдыгы бар эле. Башында биз ушуну эме кылганбыз, кургагуучуктун туруктуу формаларына эсептелген оорукана болуп эсептелип атат. Бул подвалы, анан кийин 3 этаж болуп. Бардыгы бул ошо Санпиндин эрежесине ылайык, инфекциялык контролго ылайыкташтырылган, Кудай кааласа дүйнөлүк стандартка жакындашып туураланган оорукана болот деп эсептейм. Аны менен катар бүгүн облустук оорукананын терапия, неврология жана жасалма бөйрөк бөлүмдөрүнүн имараттарына капсула салынды. Аталган бөлүмдөр буга чейин эски имараттарда иш алып барышкан. Жаңы имарат 3 кабаттуу болуп 100 орундук каралган. Курулушту ушул жылдын ноябрь айына бүткөрүп, бөлүмдөрдү ишке берүү пландалууда. Долбоорго ылайык мекеме тийиштүү эмеректер жана медициналык жабдуулар менен камсыздалмакчы. Неврология бөлүмү жана терапия бөлүмдөрү бул 1955 60 жылдардын ортосунда курулган финский типтеги коттеджде ушулга чейин оорулар дараланып келет. А үчүнчүсү жасалма бөйрөк бөлүмү. Бул чийки кыштан курулган эски имаратта ушулга чейин дараланып келип атат. Эми өзүңүздөр түшүнөсүздөр, эски имарат болгондон кийин ал жердеги өткөн сыз, техникалык базасы бөлүмдөргө абдан эскирген болчу. Эске салсак, ушул жылы Жалал Абад шаарын өнүктүрүү үчүн республикалык бюджеттен 2 миллиард сом бөлүнгөн. Анын эсебинен калаанын социалдык экономикалык абалын өстүрүүгө багытталган бир нече долбоорлор каржыланат. Ошол 2 миллиард акча каражаттын проектлердин ичинде ушул областтык оорукана менен туберкулезный оорукана, кургагуучуга каршы күрөшүү ооруканасы проектisi жактырылып, бүгүнкү күндө курулуш иштери башталды. Областтык больницанын жалпы сметалык суммасы 280 миллион. Ал эми кургагуучуга каршы күрөшүү больницасы 300 миллион. Жалпы 600 миллион сомдук жумуштар аткарылат. Белгилей кетсек, 2022 жылы Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев ооруканалардын абалы менен таанышып, бир нече тапшырмаларды берген. Иш сапардын жүрүшүндө Камчыбек Ташиев оорукананын 3 бөлүмүнө жана кургагуучуга каршы күрөшүү борборуна жаңы имарат салынаарын, ага 2023 жылдан тартып каражат бөлүнөрүн айткан эле. Акылай Кырабаева, Аскар Маматисаков, Регион.